Таштандыга көмүлгөн Бишкек 10 чакты күндөн бери Ордо калаада акыр чекир тазаланбай жатканына нааразы болгондор көбөйдү. Мэрия болсо тазалык тынымсыз тазалап жатканын айтууда. Муну менен катар Октябрь районунун тазалык иштерине жооп бере турган жеке менчик компания менен соттук териштирүү жүрүп жаткандыктан аталган райондо таштанды өз убагында тазаланбай калгандыгын белгилешти. Мэриядагылар бүгүн кырдаал жөнгө салынып, акыр чекир салына турган челектерден бери жууп жатканын айтып жатышат. Бул маселе адамдардын аң сезимге келүүсү менен жарандык милдетин дагы бир эске салды көрүнөт. Дегенибиз баарыбыз эле күбө болуп жүрөбүз. Үйдөн чыккан таштандыны челектин ичине эмес сыртына, башка жактан унаа менен жүктөп келгендерди, курулуш материалдарын таштагандарды. Ал тургай чакан ишканалар акыр чекирин калк үчүн коюлган челекке ыргытат. Ошондо дагы бактын сыртына эмес ичине ыргытса, талап боюнча ишканалар тазалыкчылар менен келишим түзүү керек. Бирок айрымдар таштанды үчүн жөнөкөй элден ашыгыраак акча төлөгүсү келбейт. Анысы аздык кылгансып, үй жайы жоктор челекти өрттөп, ичиндегилерди сыртка чубалжытып чачат. Курулуш материалдары дагы күнүмдүк таштандыга аралашпаш керек. Үйүн оңдоп түзөгөндөр жыгач таш, сынган айнектен бери челекке ыргытат. Аны жок дегенде капка салып коеюн дешпейт. Ошол курулуш материалдын сыныгы таштандыны ташый турган техниканы жарактан чыгарышы мүмкүн экенин эстерине да алышпайт. Эгер тазалыктын унаасы бузулса, өздөрү акыр чекирге көмүлүп каларын ойлошпойт. Мына биздин аң сезим. Мэрия болсо полигонду кайра иштетүү боюнча алсыз болууда. Швеция сындуу мамлекеттер акыр чекирдин аркасынан акча табат. Бишкекке канча мэр келип кетти, бири дагы полигондун маселесин чече алган жок. Калаанын азыркы башчысы таштандыны жөндөй албагандыктан кетсин деген талап күчөп турат. Тазалык демекчи Ысык көлдүн ичи тышы таштандыга толгон. Азыркы муун көлдүн кадырын билбеген муун болдук. Каалашынча эс алат, артынан таштандысын жыйнап да койбойт. Ичкенин ичкен жерге, жегенин жеген жерге таштап баса берет. Анысы аздык кылгансып, көл жээгине сауна курушат. Мына биздин мекенге болгон мамилебиз. Мекеним менден башталат деген сезим жашабай калгандай. Жарандык жоопкерчилик ойгонсо айланабыз да оңолот. 10 гүлүнүн бир гүлү ачыла элек кыздардын тагдыры. Күн алыс жашы жете элек кыздардын зордукталышы боюнча улам жаңы фактылар жарыяланууда. 2021 жылы зордуктоо фактысы боюнча 604 иш катталган. Бул 600дөн ашык секелектин психологиясына эле таасир этпестен жүрөгүндө чоң так калды деген сөз. Психологдор кыздар менен, укук коргоо органдары зордукчулар менен катуу иштебесе келечекке болгон ишеним жоголот. Бирок өлкөдө кыргыз тилдүү психологдор жетишсиз. Билим берүү жана илим министрлиги окуу жайларга психология факультетин ачуу, ага абитуриенттерди тартуу боюнча жигердүү иш жүргүзүү мезгил талабы. Ал эми укук коргоо органдарында зордукчунун кылыгын жаап жашырган, ал тургай кыздарга зордук көрсөткөндөрдү жоопко тартууга аракет кылмак түгүл, эки тараптын элдешүүсү менен ишти жабууга аракет кылган учурлар көп кездешет. Анан да мейманканалардын жоопкерчилигин күчөтүү шарт. Жакынкы 2-3 айдын аралыгында эле конок үйүнөн 2 кыз зордукталды. Мейманкана кожоюндары акча эмес, моралдык жагында ойлонуу керек.